Кубатбек Боронов ар жума сайын өтүүчү брифингдин жүрүшүндө ооруканалардын курулушу тууралуу айтып берди. Анын айтымында Бишкек шаарындагы 100 орундуу инфекциялык оорукананын курулушунун алкагында 3 блоктун фундаменти тургузулган. 4 блоктун фундаменти 80% тургузулду. Металл конструкциялардын ширетилип даярдалып жатат. Ош шаарындагы 100 орундуу инфекциялык оорукананын фундаменти коюлууда. Ал эми объекттин өзүндө 81 адам иш алып барууда. 70 орунга эсептелген Нарын шаарындагы оорукананын фундаменти салына баштады. 9 объектиде оңдоо иштери жүрүүдө. Анын ичинде аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнүктүрүштүк фондунун эсебинен Орловка ооруканасы жана Чолпон ата ооруканасы оңдолууда. Ал эми Кара Суу районунда Токмок, Баткен, Көкжаңгак, Жалал Абад, Каракол, Талас шаарларындагы ооруканалар капиталдык салымдар беренеси боюнча каралган каражаттын эсебинен оңдоо иштери жүрүүдө. Семетей клиникасын кайрадан профилдештирүү иши 2020 жылдын 1 ноябрында жыйынтыкталат. Мекемеде 302 орун даярдалган. Анын ичинде 50 орун реанимациялык блокто, ал эми жалпысынан 6 блокто 353 палата каралган. Кыргыз Республикасынын өкмөтү экономикалык тармактардын жана калктын алдыдагы күз, кыш айларындагы жылытуу мезгилине даярдык көрүү маселесин өзгөчө катуу көзөмөлгө алат. Бул тууралуу Кубатбек Боронов брифинг учурунда билдирди. Ал электр энергиясы, көмүр жана мазут менен үзгүлтүксүз камсыз кылынаарын белгиледи. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү аз болгонуна карабастан жарык менен камсыз кылууда маселе болбойт. Учурда көмүр ташып келүү боюнча тендерлер өткөрүлүп, келишимдерге кол коюлууда, деди өкмөт башчы. 2020 жылдын 1 августунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду саламаттык сактоо уюмдары үчүн 1,395 миң тонна көмүр алуу боюнча тендер өткөрдү. Учурда ар бир аймак үчүн келишимдер даярдалууда. Бишкек жебине импорт көмүр алуу үчүн тендер 12 августка өткөрүлөт. Ал эми мазут үчүн тендердик арыздар 11 августта алына баштайт. Ошол эле учурда Бишкек жебине жыл сайын берилүүчү ата мекендик көмүрдүн көлөмүн көбөйтүү саясаты жүргүзүлүүдө. Жалпысынан көмүр сатып алуу процесси бекитилген графиктин негизинде ишке ашырылууда. Ошондой эле Боронов Бишкек, Ош, Нарын шаарларында курулуп жаткан 3 оорукана жана өлкө аймактарындагы айрым имараттарды оңдоп, медициналык мекемеге ыңгайлаштыруу иштеринин жүрүшү боюнча кеңешме өткөрдү. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Урматбек Кокочаров объекттерде жүргүзүлүп жаткан жумуштар тууралуу маалымат берди. Жыйындын жүрүшүндө курулуш иштерин каржылоо жана медициналык мекемелерди жабдуу маселелери талкууланды. Каржылоого байланыштуу маселелер чечилди. Өкмөт башчы курулуш иштерин өз мөөнөтүндө аяктоонун жана медициналык жабдуулар менен камсыз кылуунун маанилүүлүгүнө токтолду.